Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. АКШ президенти Джо Байден видео кайрылуусунда Вашингтон Украинадагы кырдаалга байланыштуу Орусиядан энергия импорттоого тыюу салганын билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Байден мындай санкциялар америкалык май куюучу санкциялардагы күйүүчү майдын баасынын дагы өсүшүнө алып келерин. Орусия Украинадагы операциясы башталгандан бери күйүүчү май 75 центке кымбаттаганын маалымдаган. АКШнын мунай импортунун 8% жакынкы Орусияга туура келет. Газды болсо америкалыктар ал өлкөдөн алышпайт. Байден буга чейин энергетика тармагындагы санкцияларга көнбөй келген. Мамлекет башчы күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп, анын кесепети АКШдагы кардарларга да тиерин айткан. Ал эми башка союздаштары мындай сунушту кабыл алып албосо азырынча белгисиз. Бирок Вашингтон ушул чечимди кабылдай турганын билдирген. Маалымат булагы Nazar News KG. Бириккен Улуттар уюму өз кызматкерлерине Орусиянын Украинаны демилитаризациялоо операциясын согуш же баскынчылык деп атоого тыюу салды. Бул тууралуу Irish Times басып чыкты. Маалыматка караганда, бунун кызматкерлерине аскердик операцияны сыпаттоо үчүн жаңжал же аскердик чабуул сыяктуу терминдерди колдонуу тапшырмасы берилген. Мындан тышкары, бунун кызматкерлерине Украинанын желегин социалдык тармактарга жана сайттарга жарыялообого тапшырма берилди. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинага согуштук учактарды жөнөтүү согушка кирүү дегенди билдирет. Мындай пикирин Польшанын президенти Анджей Дуда жергиликтүү телеканалдардын бирине билдирген. Украинага эч кандай учак жөнөтпөйбүз, анткени бул Украина жаңжалына аскерий кийлигишүүгө алып келет. Биз бул кагылышууга катышпайбыз. НАТОда бул жаңжалга катышуучу эмес, деп маалымдаган Анджей Дуда. Белгилей кетсек, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Польшанын Украинага согуштук учактарды жөнөтүү үчүн аракет кылып жатканын билдирген. Мында Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина аскерлери башкаралчу Орусияда өндүрүлгөн СССР убагындагы учактарды сураган. Ал арада АКШнын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Джон Кирби Польшанын Украинага согуштук учактарды берүү темасынын Украинанын президенти Владимир Зеленский тарабынан АКШнын күн тартибине киргизилгенин жарыялады. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинанын президенти Владимир Зеленский өзүнүн кезектеги видео кайрылуусунда Батыш өлкөлөрүн айыптады. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына билдирген. Батыш өлкөлөрү Орусиянын аба жана ракеталык соккуларын токтотуу үчүн эч нерсе кылбай жатат. Алар аба мекиндигин жаппай же абадан коргонуу системаларын бербей жатат, дейт Зеленский. Украинадагы аба соккуларынан жана тосулган шаарлардагы ар бир адамдын өлүмүнө албетте Орусия күнөөлүү. Бирок өлүм үчүн жоопкерчилик 13 күндөн бери Батыштын белгилүү бир чечим кабыл албагандарынын мойнунда, деп билдирген Украина лидери. Мындан ары дүйнө элдеринде түздөн-түз кайрылууну көздөп, алар чечим кабыл албай жаткан саясатчыларга кысым көрсөтүүнү пландап жаткандыгын билдирген. Белгилей кетсек, Орусия Украинага болгон аскердик операциясын баштаганына бүгүн 13 күн болду. Эки тарап 3 жолу жолугушуу өткөрүп, бир чечимге келе элек. Ал эми дүйнө лидерлери кан төгүүлөрдү токтотуу үчүн аракет кылып, телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Маалымат булагы Nazar News KG. Американын Apple компаниясы Орусиянын аймагында жашагандарга жана жаңы өндүрүштөрүнүн бет ачарын YouTube каналынан көрүүгө тыюу салды. Видео хостингде трансляция шилтемесин ачканда экранда төмөнкү билдирүү пайда болот. Видео жеткиликтүү эмес. Видеонун ээси анын сиздин өлкөдө көрүүгө тыюу салды, деп билдирген компания. Эске сала кетсек, 6 марттан тарта Apple Pay жана Google Pay кызматтары, Mastercard жана Visa төлөм системаларынын карталары Орусияда иштебей турганы белгилүү болгон. Маалымат булагы Nazar News KG. АКШнын президенти Джо Байдендин айтымында, АКШ бир катар союздаштары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Украинага курал жарактарды жеткирип берүүнү улантаарын билдирди. Биз Украинага коргонуу үчүн $1 миллиард ашык жардам көрсөттүк. АКШдан Украинага курал жарактарды күнүнө жеткирип жатабыз. Ошондой эле союздаштарыбыз Финляндия, Голландия жана Германияга чейин ушул сыяктуу куралдарды жеткирүүнү координациялайбыз, деп билдирди Байден. Белгилей кетсек, Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжал 13 күндөн бери уланууда. Украина тарап Орусиянын 11 миңден ашуун аскерин жок кылгандыгын айтса, Орусия Украинанын аскердик базаларын, техникаларынын көп бөлүгүн кыйратканын маалымдаган. Маалымат булагы Nazar News KG.
Си Цзиньпин, Макрон жана Шольц менен Украина маселесин талкуулады. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда Си Цзиньпин Пекин убактысы боюнча шейшемби күнү түштөн кийин Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Олаф Шольц менен видео саммит өткөрүп, үч өлкөнүн лидерлери Украинадагы кырдаалды, Ирандын өзөктүк келишимин жана Кытайдын Евро биримдик менен кызматташтыгын талкуулашкан. Украинадагы азыркы кырдаал тынчсыздандырып жатат. Кытай Европа континентинде согуштун оту кайрадан тутанганына терең өкүнүчүн билдирет, дейт Си Цзиньпин. Белгилей кетсек, Украина Орусия ортосундагы согуш 24 февраль күнү башталып, эки тараптын чоң жоготууларга учуроодо. Ал эми АКШ жана Батыштын мамлекеттери кан төгүүлөрдү токтотуу үчүн байма-бай телефон сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. АКШнын президенти Джо Байден Франция, Германия жана Британиянын лидерлери менен телеконференция өткөрүп, анда Орусия Украина согушундагы акыркы абал жана Орусияга киргизилген санкциялар тууралуу сүйлөштү. Маалыматка караганда Байдендин Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен болгон сүйлөшүүсү 1 саат 19 мүнөткө созулган. Орусия Украина кагылышуусу башталгандан бери АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү Украинаны колдоп, аскердик жана гуманитардык жактан жардам берүү тууралуу өлкөлөр арасында тынымсыз сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Ошондой эле Орусияны саясий, экономикалык жактан алсыратуу үчүн санкцияларды байма-бай жарыялоодо. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Япония Орусиянын дос эмес өлкөлөр тизмесине киргенине нааразы. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка караганда Япония Москванын достук мамилесинде эмес тизмесине киргени үчүн нааразычылык билдиргенин аталган өлкөнүн өкмөтүнүн башкы катчысы Хирокотсу Мацуно маалымдаган. Япония менен Орусиянын ортосунда ымала достук мамилесинде эмес деп бааланганы өкүндүрөт. Биз дипломатиялык каналдар аркылуу нааразычылык билдирдик, дейт Хирокотсу Мацуно. Белгилей кетсек, Япония Орусиянын дос эмес өлкөлөр тизмесине киргенден кийин аталган өлкөнүн 20 жаранына санкция жарыялап, нефтини кайра иштетүүчү аппараттарды экспорттоону токтотконун билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Европа биримдиги Украина, Грузия жана Молдованын биримдикке кошулуу арызын карай баштады. Бул тууралуу France Press маалымат агенттиги француз дипломаттарына таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда арызды расмий түрдө кароо 7 март күнү башталган. Белгилей кетсек, акыркы дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу алгач Украина, андан соң Молдова менен Грузия мамлекеттери Европа биримдигине мүчө болуу үчүн арыз билдирген. Бул процесс Еврокомиссияда жылдарды талап кылышы мүмкүн. Аталган мамлекеттерге тийиштүү талаптарга жооп берүү үчүн реформа кылуу сунушталышы ыктымал. Талапкерлерге биримдикке мүчө болууга 27 мүчө мамлекет макулдугун бериши керек. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.